Sühan, Cesur, men senden geçirim surayım. Çoğun hata жасаптырмын. Men bir gana öz жашоомду ойлоп, сен абалыңды эске албай коюптурмун. ne oldu? Senin жашооңдун тартибин бузгум келбейт. Senin oyunça bunu сүйлөшүү үчүн кечиккен жокпузбу? Ойлондум. Ойлонуп отуруп, бул жерден кетейин деп чечтим. Эгер көпкө кете турган болсом, Gel, gir beri. Hiç жака кете албайсың. Hiç bir жака кетпейсиң. Seni жалгыз таштамак белем.
Эмне болду Рыза? Эмне берейин? Кат жаздыңбы? 30 жылдан бери кат жазганын биринчи жолу көрдүм. Бүгүн биздин агабыз асманда учуп жүрөт. Маанайы эң сонун. Көз тийбесинде. Көз тийбесин. Мен болжолдоп аткам. Эмнени? Бул нике баарын өз ордуна коерун. Эмнени кыйытып атасың? Жок, эч нерсе жок. Кемал кана карганчы анда? Желмоуз кыздарга окшоп каргандыра бересиңби болбоско эле. Макул анда айтып бер эмне болгонун. Эртең менен короону тазалап аткам. Анан Анан экөөнү көрдүм. Конок үйүнөн чыгып келе жатышыптыр. алдабачы. Ишене албай турам. Мен билгем бул нике сөз эмес, сүйүү менен кыйылган нике экенин. Өзүң айтчу эмес белең, бул экөө өрт менен жалындай деп. Ооба десең. Анда эмнеге? Жесур айтыптыр. Чарбадан бирөө Суханды өлтүргүсү келген экен дептир. Же бизди ошентип ойлоп калсын деп айткандар. Эмне? Сухан келди бүгүн, капалуу. Бир нерсе болгону көрүнүп турат. Жахида айып биздин сүйлөшкөнүбүздү угуп калганмыш, Кемал. Тиги Назлынын эринин алдынан чыккан темир жөнүндө Корхан бейге айткан экен. Корхан бей Суханга айтыптыр. Качан угуптур? Жесурдун кылганы деп атат. Көрдүңбү, жөн жерден маанайымды түшүрүштү. Көрдүңбү? Сен Жесур бейге эч нерсе дебей эле кой, Кемал. Оорулуу адамдар булар, чындап оорулуу. Суган айымга чалсаң, дагы эмне деп бузуп коюшту экен? Туура айтасың. Иши чачынан көп. Канча күндөн бери устаканасына бара албай жүрөт. Ошондон улам бошой албай атса керек да. Сухан, Эжеке, азыр эле сени ойлонуп аткам. убактым аз, бир ишим бар эле, бүтүрүп алайын. Анан сүйлөшөбүз, макулбу? Макул, эмне ичесиң? Курсагың ачпы? Эч нерсенин кереги жок. Бул жерде экенимди эч кимге айтпа. Макул, макул.
алтыным, кичинекейим менин, жаным, камсанова. Кандайсың, Жахиде? Жалгыз. Бул үйдө жакын кишим калган жок, уулумдан башка. Антип айтпа. Антпейчи. Сен мага көңүл бурба. Гормондордун айынан эмне кылып атканымды деле билбей калдым. Гормондор деле эмес, албетте. Канчалаган бир балиялер келди башыбызга. Аяк башыбызды таппай калдык го. Туура. Мен ушунча болдум, токсин ата кандай абалда экен? Кудайым сабыр берсин. Дагы эмне болуп кетет деп ойлондум. Тиги адам баарыбызды колубуздан жетелеп эшикке чыгарып салганын элестетип атасыңбы? Ал оңой эмес. Таксимби андайга уруксат берет бекен? Туура. Дал ошондой дечи. Менимче бул ишти бир аз колго алышыбыз керек. Мурас темасына келсек, кол куушуруп отура берген болбойт го. Таксин ата оңой эле чечип коет да муну. Туурабы? Көңүл бурбай кою азыр коопту. Ар бир адамга өмүр бир берилет. Ошону барктап жашаш керек. Балдарымды сагындым мен. Биз да сени сагындык, апа. Биз бул жердебиз. Карасаң, экөөбүз тең. Кетип атканыма аябай капамын. Жок, жок апа. Кетпейсиң эч жакка. Биз менен болосуң. Жашоодо баары жалган. Өлүмгө чейин баары жаңылыштык, баары. Жок, жок апа. Эч жакка кетпейсиң. Жаныбызда болосуң, апа. Апа. Эч жакка кетпейсиң. Мен атасы менен балдардын арасына киргим келген жок, Жахиде. Киришиң керек. Ук мени. Сухан бир эле атасына каршы болгон жок. Ошол эле учурда бул үйдө жашаган бүтүн үй бүлөнү жем кылып салып берет. Муну эсиңден чыгарба. Эмне болду? Таксим бейлер кечки тамакка үйгө келишет бекен, тамакты ошого карап жасайын дегем. Билбейм. Мен жөнөткөн сүрөттөрдү көрдүңбү? Ооба, ал киши ким экен? Чогуу иштешкенбиз. Мен жетекчим болчу. Комиссар Мутлу. Ушул керек болчу, ушул. Мехмет бей эски досторун жалгыз калтырбайт дегем. Комиссар Мутлу экөөбүздөн бир себеп менен иштен бошотушкан. Аны да мен сыяктуу душман катары көрүшкөн. Азыр болсо алардын жанына көргөнүмө таң калып жатам. Айрыкча сыртынан жакын достор да көрүнүп турат. Байкашымча барда турмушта эле жашайт окшойт. Демек окшош себеп менен иштен кетпептир. Сенин оозуңду жабыш үчүн жасалган иш бул. Болбосо алда чындыкты айтууга мажбур болмок. Туура айтасың. Кудай жалгагыр. Андан көзүңдү ала көрбө, ага. Там санаба сен. Аңдып жүрөм. Жакшы, ага, жакшы.
Иш илгери болсун. Рахмат, келиңиз. Рыфат уста жокпу? Ал кеч келет бүгүн. Түшүндүм. Ким сурап атат? Бүлент Айдынбаш. Мейли анда мен кайра келем. Макул. Кутман таң. Эми ойгондуңбу? Жок, эрте турдум тескерисинче. Кече жасаган ишим үчүн актанайын дедим. Өзгөчөсүң. Ашыкча дөөрүп капа кылган жокмунбу? Жок, андай эмес. Капа калган жоксуң. Маанайың жок болчу. Экөөбүз тең башка себептен улам капа болчубуз. Арыз муңубузду айтыштык. Жесурду саткан жоксуң бирок. Ушуга ишене албай турам. Анткени эч нерсе эсимде жок. Кабатыр болбо. Кээде боло берет. Болору болду. Кечирип кой эми. Эмнеге кечирим сурамак элең? Ага себеп жок. Мейли анда. Эмкисинде бетме бет отуруп сүйлөшөрбүз. Жакшы кал. Көрүшкөнчө. Эмне болду? Каяка баратасың? Бөлмөмө? Сенин бөлмөң мындан кийин бул жерде. Өзүмдү ыңгайсыз сезип турам, барайын. Мен уксаң мындайга мен бат көнөм. Угуп атам. Ага, жарык дагы деле жок. Байкадыңызбы? Генераторду иштетип атабыз. Чын элеби? Туура. Үнүн эми уктум. Сиз бүгүн көп нерсени байкаганга алыңыз жок окшойт. Жардам да сураган жоксуз. Жок, кереги жок. Сухан келгенге чейин өзүмдү алаксып жатам. Чын эле эмнеге жарык жок дагы эле? Кемаль. Суу да токтоп калды. Фиген айым жөнүп бүт элек болчу. Жертөлөдө суу бар эмес беле? Кое турсаңар, суу соргуч бар да бизде. Ал эмнеге иштебейт? Дароо бөлмөңүзгө баралы, сизди үчтү албайлы макулбу? Бөлмөңүз жылуу. Эмне болуп атат? Жарык жок, суу жок. Ушундай болмок беле. Тышкы иштер министрлиги эмне кылып жүрөт деги иштебей. Фиген айым, сиз камсанабаңыз, Жесурбей баарын жай карат, сизи салганча оңдоп коет. Тоңуп калдым. Сирен! Угуп атам. Апаңдарга чалып көрчү, ал жакта суу бар бекен? Макул, азыр чалам. Ой, суунун башында отуруп суубуз токтоп калганын карасаң, Кудайым ай.
Суу соргуч иштеп атат. Жер төлөөдөгү суу да түгөнүптүр. Качан түгөндү экен? Жок, бул бузук эмес. Мында бир мандем бар. Атайын өчүрүп койчу дейсизби? Билбейм. Тиги генератор менен канчага жетебиз? Көрүш керек ага. Келчи. Жок, өзү келген жок. Жактоочусун жөнөтүптүр. Октябрдын аягынан баштап караштыра бериңиз. Ооба. 9 же 10 ноябрь болчу. Атам чет өлкөдөн келген күн. Ошол датадан мурунку күндөрдү карасаңыз макулбу? Рахмат, бар болуңуз. Мехметтин буйругу менен дароо ишти баштап жиберишиптир. Жесурдун бул жакка келген күнүн эмнеге текшерип атасың? Себеби карындашымдын кырсыгын, өрт окуясын ошол уюштурду деп ойлойм. Андай экен эмнеге алардын никесине күбө болдуң, акмак? Карындашым аны сүйүп калыптыр, ата. Өзү таанып атат, бирок мен билип эле турам. Аны тааныбайт дейсиңби? Сенин ачууңа тийиш үчүн эле ага турмушка чыккан жок. Ата, суранам, эч нерсе кыла көрбө. Мен өзүм алектенем бул иш менен. Тигинин карындашыма зыян беришине жол бербейм, эч качан. Бирок сен буга аралашпа. Макулбу? Кызым менин жан алгычыма ашык экен. Мен ушуну гана түшүндүм. Макул апаке, өптүм. Апам менен сүйлөштүм, жарыкта сууда бар экен, өчпөптүр. Мен ойлогондой болуптур. Муну Кордул да жасап атат. Баса, Сухан да ошол жакта экен. Кыжаалат болбоңуз, Таксинбей үйдө жок экен. Ал тиги жаназага, Митат Топакчанын жаназасына кетиптир. Үйүнөн бир нерсе керек болгонго. Ширин. Кол жуганга суу барбы? Азыр алып келем. Сухан, жаным, кош келдиң. Сейилдегени чыгып бараткам. Унааңды көрүп ушул жерде болсо керек деп кирдим. Чалып келериңди айтып койбойт белең? Эми ошондой дечи, келеримди кабарлап анан келишим керекпи? Ой, койчу жаным, андай эмес. Атаң менен көрүшпөсөң да адалет менен жолугушуп калбасын дедим. Себеби жакында ханышалыгын жар салды. Сен сураба, мен айтпайын. Деги эле мурду асманды карап калды го. Байкуш десе, бир аз көңүл ача турсун. Эмне издеп атасың? Жардам керекпи? Жок, рахмат, издегенимди таптым. Сен дароо эле кетип каласыңбы? Ой, зеригип эмне кыларымды билбей жатам. Бир аз сүйлөшүп отурсак болмок. Кызыктуу эч нерсе деле жок. Күйөөгө чыктым, бактылуумун. Сухан, мынтип эч кимди алдай албайсың. Баарыбыз атаңдын ачуусуна тийиш үчүн турмушка чыкканыңды билип эле турабыз. Сени зыян тартпаса экен деп эле коркуп жатам. Эмне эле баары буга мынчалык ишенип алышкан? Эч түшүнбөйм. Коркан менен сүйлөштүңбү? Тиги кооптонууларын сага айттыбы? Ооба, сүйлөштүм. Ой, жеңе, бир балекет эле аялсың да. Тиги темир эрдин алдында кандай коюлган да билбейм, бирок муну Жесур жасабаганын жакшы билем. Ошондойбу? Ооба. Жесур экөөбүз бул жөнүндө сүйлөшүп, аябай күлбөдүкпү? Анан да апамдын мурасы жөнүндө кыжаалат боло турган эч нерсе жок. Жесур менен келишим түздүк. Яды. Адалет айым нике келишимин түзөт да, анан Жесур түзбөй коймок беле. Дароо кол коюп берди. Сен ага нике келишимин түзөлү дедиңби? Жок, өзү сунуш кылды. Жакшы. Эң сонун. Жаңылыштык кетирбеш үчүн өтө эле сак. Мага тийиштүү ар темада өтө сезимтал. Укмушко. Үйүңөрдө суу токтоп калыптыр. Унааңа суу челектерин салдырып койдум. Качан оңдошоор экен эми? Буларды ала кет. Сен жакшы көргөн тамактарды бышырдым. Жаныңда экенимди сезсин деп. Эжекем менин, жаным эжем менин. Уккандар мени жердин түбүнө кетиптир деп ойлоп калышат. Эки аттасаң жетчү жер го. Ошол эки кадам жолдо кандай сагыныч бар дейсиң? Бул байкуш туура айтат. Ушундай да болмок беле. Бул үйдөн сени аппак көйнөк кийгизип, ак сандык арттырып узатабыз деп эңсечүмүн.
Аппак көйнөк кийдим эжеке. Сүрөттөрдү жөнөтөм. Кайра шылдың кылат карасаң. Бул үйдө анс деле баары шан шөкөт менен го, койчу. Менин тоюм тынч эле болсунчу. Эмне болмок эле? Жакында өзүбүзчө куттуктайбыз. Сен капа болбо, макулбу? Качан анда? Билбейм. Жакында. Сухан, сен атаңды баш ийдирем деп ойлоп жатасыңбы? Антип ойлогон жокмун. Анда оюңда баарыбызды көчөгө чыгарып салуу бар экен да. Турмушка чыксаң чарбасага калат да. Неге? Мен тажал белем. Мурда кандай жашасаңар, ошондой жашай бересиңер да. Зафер төрөлөт бул жерде, ушул жерде чоңоет. Ичиң чыгып калганбы сенин? Ооба эжекеси, Зафер өтө тез чоңоюп жатат. Бул жума эле 3 килограммга семириптирмин. Ук мени. Бала маселесин азыр кое тур. Уктуңбу? Ооба, Сухан, ачуу алдырып турмушка чыктың. Бала жоопкерчиликти талап кылат. Мактангым келбейт го, бирок ушул күнгө чейин өкүнө тургандай иш жасаган жокмун. Мындан кийин да жасабайм. Макулбу? Буга эмне бар бул жерде? Ата акырын. Макул. Өзүңдү жакшы кара. Эмне ишиң бар бул жерде? Кайсы бетиң менен бул эшиктен кирдиң? Мени менен уят жөнүндө сүйлөшчү сенсиңби? Эмне болду? Же күйөөң сени бат эле атаңдыкын айдадыбы? Тынччылыкпы Сухан, бир нерсе болдубу? Неге? Өз үйүмө келүү үчүн сөзсүз бир нерсе болуш керекпи? Жок, албетте, жүр сүйлөшөлү. Жок, мен кетем. Апамды мурас кагазын алганы келдим. Атам өзүнө пайда алып келбей турган иштерди жок кылууну жакшы көрөт эмеспи? Ошон үчүн өзүмө кам көрөйүн дедим. Өзүңдү ойлоппу же чортаман күйөөсү өрөйүңү үйрөттүбү? Биринчи күндөн эле үйдү тартып алып баарын айдап чык деп. Ой, жок атаке, булар келишим түзүшүптүр. Нике келишимине кол коюшуптур. Эмнеге? Себеби Жесурга өз эрким менен турмушка чыктым. Анын башка максаты бар да. Баарын өзүңдөй көрөсүң. Сага сабак болсун дедим эле, бирок мен укпай өз билгениңди жасап атасың. Мени уурдаганыңды баарын көзүнчө кабылдап жатасың, ошондойбу? Өкүнөсүң. Тиги акмакка ишенип өз үй бүлөңө сыртыңды салып жатасыңбы? Өкүнөсүң. Үй бүлөмө эмес. Бир сага сыртымды салып жатам. Анан каалаганда ушул эмеспи? Түшүнбөгөн акмак кыз. Анын максаты мени баласыз калса экен дейт. Бул үчүн аракет кылуунун кереги жок да. Муну сен эч кимге муктаж болбой эле ийгиликтүү ишке ашырып жатасың. Ата!
Мунуңду да унутпайм. Таанышканыма кубанычтамын. Таксин Корлуда. Мен сага чалам. Жоқ, ал унага отура көрбө. Кайсы бетиң менен келдиң бул эшиктен? Мага 3 жан карызың бар, Таксин Корлуда. Аят эке, кейибиңизчи. Менимче башы үйгө аргасыз болду. Тиги жесур аны башка бир нерсе менен коркутуп атса керек. Коркутуу кандай болорун көрсөтөм мен ага. Сен эмне аралашып атасың? Эмнеге отко май чачып атасың? Май чачуу эмес бул. Атаң туура айтат. Сухан жесурдун айтканын жасап жатат. Бир нерсе кылыш керек. Кимге айтып атам? Коркпо. Сени менен алгач таанышкан күн. Көздөрүмдө карап турган алгачкы мүнөттөр. Ошондо эле эмнени каалаганымды түшүндүм. Угуп атам. Баары ойдогудайбы? Ооба. Эмне болду? Билбейм, көпкө жоголуп кеткениңден кабатыр боло баштадым. Түшүндүм. Азыр колум бош эмес. Анан сүйлөшсөк болобу? Кечир, сен дале үйдөсүңбү? Жок. Макул, бошогондо чаларсың. Сени сагындым.
Көрүшкөнчө. İş ilgari. Тынчылыкпы, Нежла? Саламдашпай калдык беле. Жок, саламатсызбы? Жакшы туруңуз. Кудай акы, мен сүйлөгөн жокмун, өзү салам берди. Жакшы болуптур. Сиз башында жакшы киши деп атпадыңыз беле? Ошону айтып Таксин бейди дагы көндүрсөңүз жакшы болмок. Таксин бей сизге жок дебейт. Кызын болсо ансыз деле капа кылбайт. Жесурдун атасы унаа кырсыгынан өлгөн турбайбы? Тигилер үйлөнүп алышты. Болду, жетишет, Нежла. Ар нерсеге мурдуңду тыга бербечи, суранам. Кечирим сурайм. Жок, түшүнө албай турам. Кандай маселе? Эмне болгон маселе? Эмнеге бир гана менин чарбама тиешелүү экен бул маселе? Бүгүн чечилет. Кое турсаңыз, маселеси болсо бетиме айтсын, мага так жооп керек. Адамга окшоп чыгып айтсын эмне болгон маселе экен. Жетекчиңер кайда? Ичинде отурат. Бош эмес. Бош эмес? Жакшы. Токтоңуз, кайда баратасыз? Кирип чыгам бат эле. Кирүүгө болбойт. Кирем. Эмне болуп кетти? Кечиресиз, тоскоол боло албадым. Мүмкүн болсо 1 минут убактыңызды бөлүп коесузбу? Азыр бош эмесмин. Көрүп турам. Мехмет бей. Артык кайрылуу болсун. Сен менди шылдыңдап жатасыңбы, я? Мехмет, тынчтан. Жок, мен чын дилимден көңүл айтып жатам. Агамды сен өлтүрдүң, акмак, сен өлтүрдүң. Мен эч кимди өлтүргөн жокмун. Бирөөнү өлтүрө тургандай ката да кетирген жокмун. Сени жок кылам, сени мурдуңдан сүйрөп түрмөгө отургузам. Орган кызматкери катары мындай сүйлөгөнүңүз такыр туура эмес. Кайгыңызды түшүнүп турам. Кет, жогол бул шаарчадан, Жесур Алемдар уулу. Азыр унчукпай кое турайын, бирок сабырдын дагы чеги болот. Сыртка чыгыңыз. Сенин жазаңды өзүм берем. Мехмет, жетишет. Тергөөчү, сиз түшүнбөй калдыңыз. Катуу кайгыдан айтып жатат. Кана чыгып кетиңиз батыраак. Жүрүңүз сыртка. Чыгып кетиңиз. Жесур бейди коштоп барыңыз. Жүрүңүз. Акмак, уяты жок. Жок кылам сени. Кетип баратпайынбы? Болду дейин, тарт колуңду, тийбе дейм мага. Колуңду тарт, кое тур, ишим бүткөн жок менин. Ушул жерге чейин келдиңиз. Эми мени угуңуз, урматтуу жетекчи. Угуп жатам. Менин үйүмдө электр менен сууну кесип салыштыр. Эч кандай карызым жок. Жалпы маселе бар дешти. Бирок ал жалпы маселенин эмне экенин эч ким түшүндүрүп бере алган жок. Кар көп жаагандыктан иштерибиз аксап жатат. Электр сымдары жабыркады. Бирок иш жүрүп жатат. Анда бир эле менин чарбамдын тегерегиндеги электр сымдары жабыркаптырбы, урматтуу жетекчи? Анын үстүнө чарбамда суу да жок. Ооба, ошондой арыздар келип түшкөн. Бирден иликтеп жатабыз. Мен антип изилдеген бирөөнү көрө албадым. Өзүңүз мага айтыңызчы, ким иликтеп жатат? Муну билип алайын. Эгер жумушчуларыңыз жетпей жатса, оңдой турган адистерди мен таап келейин, карап көрүшсүн. Карап жатам, сарсана болбоңуз. Мага бир нерсе кызык болуп турат. Мени менен ушинтип кармашкан жатасыңарбы? Суусуз чыраксыз калса эле Жесур Алемдар уулу бул жерден көчүп кетет деп ойлоп атасыңарбы? Ошондойбу? Андай болбойт, бирок мен чегинбейм. Мен аягына чыгам. Макул уктум сизди. Ушунун оозун жаба албай койдук го. Ага каршы чыгайын деп сүйлөнүп кетип калат да. Ушуну билип койгула. Ушул жол менен мени тийбеден сага жакындаба. Ушул жол менен мени жеңем деп ойлоп атсыңар, мени жакшы тааный албапсыңар. Бирок убактыңар көп. Канткенде да бир күнү тааныйсыңар. Колуңду тарт. Эми мындан ары силерден жогорку органдарга кайрылып көрөйүн. Андан кийин эмне болоорун көрө беребиз. Баарын тыкыр иликтешсин.
Ким колун батка камалган болсо сөзсүз жазасын алат. Мени айтты дерсиң, урматтуу жетекчи. Ага зомбулук көрсөтүп жатасыңар. Мага жаккан жок бул. Оозубузду ачып отура берелиби? Баарын иликтеп жатпайбы? Жасаганыңар туура эмес. Катасы болсо гана ошол катанын үстүнөн иш алып барыш керек. Айткандар туура болуп чыксачы. Жок жерден маселе жаратып, кайра өзүбүзгө оор казып жатабыз. Бул иштен эң зыян тарткан киши мен болдум, Тайфун бей. Агам өлдү. Анысы бар, бирок бул жигит колуна курал алып аткан жок да. Жала жапты. Менин агам тиги акмактын айынан өлдү. Мейли. Буларды сүйлөшө турган убакыт эмес азыр. Жакшы калгыла. Кечине батадан көрүшкөнчө. 1 мүнөт. Кое турсаңыз. Сиз тиги дөөдүрдүн айтканына ишендиңизби? Далил табылгыча эч ким күнөөлүү деп эсептелбейт. Бирок ортодо чоң кылмыш бар. Мына сага. Алкыш сизге. Алкыш. Мен иштерди карап чыктым. Мехмет Байкең акча алып жаткан жерден шахтардан кармалган экен. Тек ишин билдирүүсү туура болуп чыкты. Балким өзү койдуруп койгондур. Неге антип шектүү карайсыз? Жалган сүйлөп жатамбы? Чындап муну сүйлөшө турган жер эмес бул. 1 мүнөт. Кое турсаң. Байкашымча акыркы күндөрү башкача болуп баратасыз. Тайфун ага. Себеби тынчым кетти. Ошондой болмок. Баарыбыздын тынчыбыз кетиши керек. Тиги акмак менен Таксим бейдин ортосундагы маселе биз каалагандай чечилбесе, эч кимибизге тынчтык жок. Туурабы? Туура. Түшүнүп турам, бирок Сиздин башыңыз айланып калыптыр. Менимче кеч боло электе Таксим бей менен отуруп сүйлөшүңүз. Эң кыска мөөнөттө. Мени айтты дейсиз. Дал ушул кишинин айынан башыбыз ыргыйт. Артынан киши салышыбыз керек. Сен камсанаба. Урматтуу тергөөчү, мен да сизге бараткам. Борбордук органга иликтөөгө берген жатам. Сизден суранарым. Иликтөөнү өзүңүз баштап берсеңиз. жигит бир аз тынчтан. Шукру мырзаны уктуң. Маселени чечүүнүн аракетинде. Ортодо маселе жок экенин мен да ойлонуп жатам. Бирок атайын жаралган маселе бар бул жерде. Ошондуктан сизге арыз менен кайрылууну чечтим. Чындык табылсын. Эч ким шектүү катары каралбасын. Мындай кооз корлуудабызда бактылуу, тынч, шаңдуу жашообузду улантсак. Урматтуу тергөөчү. Кандай болуп калдыңыз? Үшүбөй калдыңызбы? Ошондой эле. Кааласаңыз жылуу төшөккө жаттыңыз. Жетишет. Кайра эле төшөккө жаттыңыз деп. Оорулуп элем. Баргыла башка ишиңерди кылгыла. Болду, Жесурбей маселени чечкени кетти. Жарык да болот, үйүбүз да ысыйт. Буйруса. Уктуңузбу? Сухан келди. Сухан менен ишим эмне? Суу келсин. Кемал, жардам берчи арттагыларды түшүрөлү. Сухан айым каякта? Устаканада. Бүгүн иш көп. Жумушта түнөйт окшойбуз. Чын элеби? Моудан 3 дана. 3 февралга берилген буйрутмабыз да бар. Аны да бүтүрө салбайлыбы? Үлгүрөбүзбү? Кайсы өндүрүм? Бул акыркы жасалган тасма байланган. Муну каталогко чыгара элекмин. Кандайча буйрутма беришти? Кардар ушул жерге келгенде көргөн экен. Ушуну гана сурап жатат. Сыртына ыр жазат эмиш. Ызасы жок сүйүү барбы? Айтчы мага. Азабына көз жаштын салбай турган. Мен ал иштен баш тартам. Бирок өтө сонун жутко убалды. Атайын буйрутма болчу түгөнүп калды дейбиз. Макул.
буйрутманы жокко чыгаралыбы? Башка эч нерсе албай турган болсо жокко чыгар. Ансыз да ишибиз көп, аларды жасашыбыз керек. Болгула. ызасы жок сүйүү барбы айтчы мага. Азабына көз жаштын салбай турган, кеч күздөгү саргайган жалбырактай кеберсите солдотуп албай турган, азапка салбаган сүйүүдөн кеп сал. Муну бул жерден алып кетчи. Сухан Алямдар оолунун мекемесинде иштеген кызматчылар ушул мүнөттөн баштап акы төлөнүү чөргүүгө чыгышсын, мен айттым. Таксыр, мүмкүн эмес. Майрам алдында иш өтө көп. Бир киши ишке чыкчы болсо кууп салам. Эмне карап турасың, бар айт. Мен ук, эгер иштешчи болсо сени биринчи жумуштан айдайм. Кана жана. Макул, таксыр. Ушундай. Муну унутпа. Айым Алямдар оолу.